Assalamu alaikum agayın. Argayсыдан Azastan, саламатсың bu көрөрман. Эми жанагы пост жазып аткандарга айтайын. Биз эмес журналист, эми профессиональный дейт, кесиптик журналист, салттуу журналист 40 жылдан бери. Биз эмес эми молдокелер да блогер боло баштады көчө Ош жакта. Машалла деп эле имамдар шакылдатып баяндамачы болуп чыга келип атат. Эми аларга карага салыштырмалуу биз эми журналисттик деген жаманбы жакшыбы атыбыз бар, ошол иликтөөлөрдү жүргүзөбүз, көз караштарды айтып турабыз. Анан мына кечээ мен кеп кылдым эле Ысык көлдөн келатканда тоң тараптагы жолдорду көрүп атайын, түшүп да көрдүм. Көпүрөлөрдү ушул шымдын бак элегиндей кылып, мындай образдуу айтканда салыштырганда өтө тар салып да. Эми кажы сай мынабы тоң аймагынын баары чополу таштак жерлер. Ошо жылгалардан өткөндө дагы сел келбеди, ушул тоңдон келди. Асфальтты жайпап кетти го. Көпүрөлөрдү өтө тар салып атыптыр. Бул эмне деп мерчемдейт? Мына архитектуралык кандай жол курулуштары ушул мерчемдеп чоң коолордун, жанагы коктулардын ошого туш келген удулуна чоң салыш керек да көпүрөлөрдү. Жөнөкөй көзгө бүт окшош шымдын бак элегиндей болгон тар көпүрөлөр салынып атат. Шуну эске алыш керек. Жогорку бийлик эске албаса кийин мынабы сел деген ал эч кимге карабайт. Улуу жараткандын сыноосу дейсиңби, табияттын кубулушу дейсиңби, кайсы убакта күтүлөт ал, келет. Ошон үчүн мынабы салып аткан көпүрөлөрдүн баары тар экен. Кийин мына ушундан баары орусча айтканда косяктын баары ошондон чыгат да. Шуну эскертер элем мына жол курулуш башкармалыгына, министрлигине. Кайрадан карап чыгуу али кеч эмес. Бүт көпүрөлөр жасап атыптыр эми. Баарын сыйрып салып эле көпүрөлөрдү жасап атыптыр, жол чаңдап атат деп айтып атабыз. Бирок көпүрөлөр өтө тар. Ойлонулбайт экен да кийинкиге. Советтер Союзунда ойлонулчу ошонун баары. Чоң көпүрөлөр салынчу. Кенен иштери. Азыр кенедей. Ошону айтып коеюн дедим. Анан мына дагы эмнени айтса болот. Бизде азыр курулуштар көп болуп атат. Жердин баарында ушу сапат деп атпайбызбы? Эми мен азыр сапаттан мурун бир олуттуу көз караштар чыгып атат. Мына Жапаровдун, президент Садыр Жапаровдун иниси дейби кармалды. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалды деп басма сөз кызматы Алагөзов деген жигит түшүндүрмө берип атат. Эми кандай деп атат ал түшүрмөдө ушундай айоо жок деген принципти айтып атат да. Айоо жок деп. Эми мындай замандаштар, айоо болобу, болбойбу, баягы Горбачевдун тили менен айтканда процесс пошел. Кетти процесс. Бул жанагы какшап айтып келатабыз, житкен окту аткан ок табат. Ал айоо болобу, болбойбу, жашыра, жаппайбы, эми жашыра албай калат. Бийлик да жашыра албайт муну. Себеби эл деген баягы Лев Толстойдун тили менен айтканда народ это зеркало, жизнь, душа. Бүттү ал эл карап турат. Элден жашыруу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул процессти баштабаш керек эле. Баштадыбы мына эрдик кылып, Чыңгыз хандын да тили менен айтайынчы. Баштадың коркпо, корксоң баштаба. Ошол жакындары, ал мурдатан көнгөн, мурдагы 30 жылдан бери машыккан, ошо жакындары, айрыкча тиги балдары, үй бүлөсү деп какшап келатабыз го. Бүт ошондон болду да. Биздин 30 жылда, 33 жылда, мына 34 бүт кашанын бардыгы ошол жакындарынын, бала бакырасынын, үй бүлөсүнүн аралашканынан, ошолордун ач көздүгүнөн мындай тополоңдор болуп келди. Тополоң жөнүндө азыр айтам, Кудай өзү сактасын. Ошол мына ушундан сак болуш керек деп мына айтып атабыз. Болбой эле машыккан, көнгөн, ашмалтай, жанагы ач көз ушунчалык оңой оокатка көнгөндө кыргыз баласы. Таң каласың. Эч бир колун жоорутуп иш кылгысы келбейт. Шак-шакыны мен балдардын психологиясынан байкайм да сурап. Мындай кара жумушка азыр мына курулуштар көбөйдү бизде. Баргысы келбейт, баягы тентип тияктан кара жумуш, жыргап Москвада жыргап жумуш жок да.
көчө шыпырып жүргөн кыргыз бияка келип өзүнүн жумушун кылгысы келбейт да. Оңой, себеби бүт ошол бийликтин жакындары оңой байыганда тиги психология ошого үйүрө алган, көнгөн, ушундай байыса боло берет деген жанагы арам ойлор жүрөккө уялаган. Мына ушундай өзү мунун тереңде жаткан сыры. Эми бир олуттуу сөз жүрүп атат бизде. Муну байкамаксан салууга болбойт. Айрыкча бизге дейли. Мына эки достун ортосуна, эки дос деп эле айталчы, жалпы ушундай айтылат. Эки достун ортосунда тирешүү башталды. Анан ушундай карамышы каралады, жанагы жакындарын кармалып аткан жөнүндө мындай эле олуттуу сөз болуп атат. Мен айтар элем да, мени каалар элем, орусча айтканда очень хотелось бы ушул достордун достугу ажырабаганына. Себеби кырдаал ошондой, биздин тарыхыбыз ошондой. Өзүм мына илгерки мен көргөн тарыхтарды айтайын. Усубалиевдин, Разаковдун убагында, Разаковдун досу болгонун мен билбейм. Усубалиевдин досу болгонун билбейм. Масалиевдин досу болгонун билбейм. Ал кезде система ошондойбу, алардын достугу жөнүндө айтылчу эмес. Анан мына эгемендик башталганда алалы Акаевдин досу Мисир Ашылкулов деп жүрдү. Кийин Мисир Ашылкулов эрте кызматтан кетип атканда, арызы менен кетип атканда Акаев мына келемиштер кача баштады деп өзү айтты. Андан кийин анан Бакиевдин досу деле айтылган жок, өзү баягы орус мүнөз киши. Ал аял орусча жүргөндөй мындай киши. Анын достугу менен Юруслан Тойчубеков деген акебиз бар болчу. Кыргыз деп бакырган, ошо киши менен аңчылыкка барчу деп, мындай бир шарап ичкен, ошондой жерлерге барчу деп укчумун мен. Андан кийинкиси Отунбаеванын достугу, эми кишинин подружкалары жөнүндө айтылган жок, бирок мындай тырмакчанын ичинде мындай достуктар жөнүндө ушак жүрдү, аны элдин баары эле билет. Анан кийин Атамбаев эми эки достун кылыгынан бүт кыргыз эли азап чекти да. Эки достун эмнеге ушунчалык плинтуска түшүштү да булар. Ушундай, мындай болот жанагы кызмат деп, корыстный достук деген ошол жанагы мындай жазалма достук да булардыкы чындыгында. Ал эгерде мындай кандаш дост деп коет, кыргызда кан дос деп коет. Канды айтып аткан жок, кровду айтып атат. Кандаш дост, этиге Чыңгыз хандан берки достук, Манастан берки, Манас менен Алмамбеттин достугу. Анан кийин эми азыркы достор жөнүндө ар кандай сөздү айтып эле келишти, айтып атышат. Эми каалабас элек. Азыр мындай бир жакшы шоораттар, шааналар болуп атат. Эми чындыгында эки дос бири-бирин толуктап турат да. Менин көз карашымда. Кайсы бир эми ал тарых ордуна коет. Кандай иштеди, кандай ал кийин айтылат. Бирок азыр эки дос бири-бирисиз кызматка келе албайт болчу. Муну ачык эле айтыш керек. Келе албайт эле. Бири-бирин толуктаган үчүн келди кызматка, экөө тең. Эми мындай аракеттер болуп атканда, жанагыдай майда чүйдөбү, ар кандай амбицияларга, жанагыдай бузукулар бар да бизде. Ички тышкы бузуку деп мына ушул жерде айтса болот да. Эми түбөлүк достук саясатта ушундай, саясатта түбөлүк достук деп айтылат, дүйнөлүк практикада деле ошондой. Бирок мынабу азыркы эки достун тагдыры таржымалы башкача. Бири-бирин толуктап келди булар. Жөлөмөлөп келди. Ошондой рисковать этип келди. Эми кыргыз эли дагы бир жанагы чайпалган, дагы бири-бирин сатмай, дагы бири-бирин жанагыдай ар кандай булаңдаткан жолдорго салып, анан кийин бийликти чайкамай дегенге кыргыз эли жүрөгү калган мында. Биздин жүрөгүбүз калган мырзалар. Ошон үчүн бекем болуш керек да. Бекем болуш керек, өтөт кетет турмуш. Ал бири-бирисиз бу кишилер келечеги жок деп элестейм мен. Ошондой болот. Ошон үчүн бул эми бул кишилердин достугу элдик ишке айланды. Мамлекеттин келечегине айланды. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, менин көз карашым ошондой. Эртең мына биз азыр бүткүл дүйнөлүк кеме чайпалып атат. Дүйнө кеме болсо чайпалып атат азыр. Биз ушул кездерде абдан ынтымак керек бизге, бир тургандык керек. Анан келечекте бири-бирибизге сындан коркпош керек эч качан. Бийликтеги мырзаларга айтарым, сындан коркпош керек, жанагы айрыкча жана акын жазуучуларды камай берген токтотуш керек. Дагы өзүнө тартат деп ойлобогула. Бул сөз баккан элбиз да.
Ушун айкөлдүк өзүңө айкөл бол, өз элиңе. Анан албетте жанагы диний экстремизм жанагындай айоо жок аларга албетте. Анан коррупцияга айоо жок. Жеп ичкенге. Анан сөз үчүн мындай айтып койгон сын үчүн айкөл болуш керек. Сынга терең, анан мактоого керең болуш керек да. Мен ушуну айтайын дедим. Бул өзү болбогон ушактарга жол бербеш керек. Сыртта карап турат, Кыргызстандын оңолушун эч ким каалабайт. Муну бардык дүйнөдө ушундай өзү. Кыргыздын оңолуп кеткенге эч ким каалабайт. Кызыктарды эмес. Кыргыз уже чөгөлөп туруш керек да. Биз антпешибиз керек. Келечек кең деп үмүттөнүп туралы, улуу жараткандан жакшылык, ынтымакты тилейли.